Кечээге жыл жыйынтыктаган президенттин маалымат жыйынынан кийин Текебаевдин эркиндикке чыгышы күмөн экендигине элдер ынангандай болуп калышты. Себеби буга чейин президент көрсөтмө берип, аны эркиндикке чыгарат деген үмүт чоң болчу. Тилекке каршы президент бардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек деген ойду кайытып, мунапыс гана бере алаарын айтты. Бирок Текебаев президенттен кечирим сурабайм, сурагыдай күнөө кылган эмесмин деп көшөрүп жатыптыр. Сыягы Текебаевдин эркиндикке чыкканына азыркы бийлик кызыктар эместей. Болбосо аны чыгаруунун жолун табышмакта. Тилинен чаң чыккан Текебаевди эркиндикке чыгарсам тынч жашоомду бузуп, дагы бирдемени ойлоп табат деп кооптонуп жатабы? Же тынчы жок кишини мен эмес, Атамбаев камаган мага тарына турган жөнү жок. Эркиндиктин баркын билип жата турсунчу дедиби? Булак Назар Ньюс KG. Ошентип жалпыга маалымдоо каражат айдыңында дээрлик социалдык тармактарда Бабанов келсин деген акция жүрүүдө. Бир жылда унутула төшкөн каарманыбыз кайрадан өз атын чыгартып, коомчулук астында татаал кырдаалды түзө баштады. Калыстык үчүн караганда учурда анын тарапташтары, колдоочулары да арбын экени тана албайбыз. Өткөн президенттик шайлоодо күбө болдук. Өзгөчө Кыргызстандын түндүк катмары дуулдап колдоп кеткенин, кечээ күнү Бөөттүн эң жакын адамы менен сүйлөштүк. Ал алтына атагысы келбеген, бирок сыр катары жакынкы күндөрү жаңы жылга чейин Бабановдун келе турганын ырастады. Ооба, тилектеши буга чейин Жамбыл аркылуу Таласка өтүп келүүсүн айтса, Бабанов жетишет ушул убакка чейин мени коркок кылып көрсөтүштү. Биздин 3 тараптуу сүйлөшүүбүз болгон. Мен сөзүмө туруп бир жыл сыртта жүрдүм. Мага карата саясий кылмыш иштери козголгондугу далилденди. Мен Бишкекке чукул арада барам. Күч органдарынын кандай суроолору болсо да жооп берем. Мени камаганга негиз жок. Мекениме келем деп чечкиндүү билдириптир. Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына интервью берип, Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылыш керек деп айткандан кийин саясий айдың кадимкидей козголо түштү. Москвада жүргөн Өмүрбек Бабановдун көктөн издегени жерден табылгандай болуп, өзүнүн карамагындагы депутаттарды, пиарщиктерди колунан келгиче козгоп койду. Бир жыл Кыргызстандан тышкары жүргөн республиканын лидери намысына келип, ага карата айтылган коркок деген печатты алып ыргытканы калды окшойт. Жаңы жыл астында аяз атадай болуп, Өмүрбек Токтогулович күлүп жайнап кирип келсе, албетте миңдеген тарапташтары кол чаап, жылуу маанайда тосуп алышат. Балким бийлик алдыдагы саясий кырдаалды таразалап, тергөө иштери бүткүчө үй камагында калтырышы мүмкүн. Эгерде камакка алсачы, анда кой ташта жан баштап жаткан Атамбаевга кудай берет. Жазды күтпөй эле нааразычылык акциясын баштап жибериши ыктымал. Тигил жактан талас көтөрүлүп кетишинен эч кандай шегибиз жок. Бабанов жөн салды эле келе кала турган бала эмес. Ал бардык жагын анализдеп, эл астынан упай алуу үчүн колдоого ээ боло турганын сезип, ошондон кийин гана чечкиндүү кадам таштады окшойт. Ким билет, Бабанов келем деп туруп кайра келбей койсочу, анда биротоло саясий өлүк катары чет элде жортуп жүрүп күнү бүтөт. Бирок биз ага бул саам ишенип турабыз. Тайлак Назымов, Азия Ньюс.